Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, мамлекеттик дума 2024 жылы мигранттарга тиешелүү баш аягы 30дан ашык жаңы мыйзамга толуктоо жана оңдотуу киргизди. Ошолордун ичинен кыргызстандыктарга тиешелүү 4 мыйзам бар эле. Ал жөнүндө биз мурдагы видеолорго чыгарганбыз. Ошол жерден көрүп алсаңыздар болот. Анан дагы бир мыйзамды кирүүгө сунушташты эле. Бул болсо чет элдик жарандарга, Орто Азиянын жарандарына жана Россиянын тегеректеп жаткан мурдагы СССР убагындагы өлкөлөргө виза режимин кири киргизүү боюнча анча-мынча депутаттар сунуштады эле. Өткөндөгү жумада мамлекеттик думага Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги Сергей Лавров барып точка коюп кетти. Эч кандай коңшулаш өлкөлөргө, бир дагы өлкөгө виза режимин азыр киргизбейбиз. Бул биздин Россиянын келечектеги арканды алыс таштагыш керек. Келечектеги стратегиялык өнөктөштөргө эч кандай тоскоолдук болбош керек деп айтып кетти. Бирок миграция жаатында көптөгөн суроолор дагы эле жаралып атат. Кыйынчылыктар бар. Аны болсо биз контролдошубуз керек. Ошол жүргөн мигранттарды контролго алып, бирок ошол виза режимин киргизбешибиз керек. Себептеген бул Россиянын алыскы стратегиялык планына кирбейт деп айтты. Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду географических направлений, откуда приезжают мигранты, сказал Лавров. Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, принимаются дополнительные меры, но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции. Бирок мекендештерге айта кетели, азыр июнь айларынан баштап Россия Федерациясы чет элдик жарандар кирердин астында 72 саат мурун өздөрү жөнүндө маалыматты жөнөтүп, бир атайын приложение да болот, балким ошо госуслуга да болушу мүмкүн. Же болбосо атайын мигранттар үчүн, эмгек мигранттары үчүн бир платформа түзүлөт, мобильное приложение. Ошонун негизинде 72 саат мурун өзү жөнүндө айтып туруп, анан уруксаат алгандан кийин Россия Федерациясына киргизүүгө ошондой платформа даярдап жатат. Ошого да даярдап бололу. Көп мекендештер Россия Федерациясында ошо госуслуги деген приложениени көчүрүп алыңыздар. Себептеген ал приложениясы жок. Азыр бара-бара кыйынчылык боло баштайт. Телефон номерлерин да сатып алууга болбой калды. Госуслуга аркылуу подтверждение кылыш керек. Бул жөнүндө биз азыр дагы кийинки чыгарылышта толук төкпөй чачпай кантип жаңы сим-карта алыш керек деп айтып беребиз. Ошон үчүн виза режими кирбейт, бир четинен жакшы, бир четинен болсо жанагында жаңы приложениялар кирип атат мекендештер. Анан жанагы көп мекендештер контролдук реестр боюнча дагы сурап атат. Биз жакынкы 1-2 күндүн ичинде, ушул жуманын ичинде ошол боюнча дагы тактап, чайнап туруп маалыматты силерге беребиз мекендештер. Бир аз чыдап туруңуздар. Анан реклама катары айтып кетейин, биздин ишкерлик мекендештерди колдоо боюнча баарыбыз жүктөрдү Кыргызстанга жөнөтөбүз, кээ бирөөбүз кагаз жөнөтөбүз, дары дармек жөнөтөбүз. Кичинекей негабаритный жүктөр болсо, Осман Экспресс деген уюм бар, Волгоградский проспект 1-выходында. Телефон номерлери +7 903 146 0003. 600 рубльдан өйдөп Кыргызстандын булуң бурчуна бир күндө эле жеткизип берет. Мекендештерди колдоп, алар да силерди колдосун, жүктөрүңүздү оңой эч кимге жалдырабай жеткизип алыңыз. Жакшы жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз мекендештер. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.